balık yolda baratam asılım benim. Ырдайм сонун чыгат экен, карап туруңуз эле деп кеткен. Карындашым жок. 5 ай өттү, 6 ай өттү. Кыздын ажары ачылды. Ошону менен каражаным болуп жатып калдык. Өзбекстанга аккордеон алып келгем. Биздин сомго 2700 сомго. Ямахада 4 билем. Ананайын, өрүгөрүк, сары кыз, анан сунамыр десе жайырларданчы. 3 күн алып жүрүп 15 сом акча карматып койчу. Мен репертуарларымдын 50% жок болду. Москвада дворник болуп иштедим, дорожник болуп иштедим, көчө шыпырып. Ушул чыгармачылыгым менен же бар болом, же жок болом деп. Контракт ошол 3,5 миң сомду табыш да кыйын болду да. Бир 50-50дөн өткөн болсо мен айылга кетем деген ойдомун, шаарда калам деген эмес. Анан Бишкек кандай тосуп алды? Москвадагылардын оюнда Кыргызстандагылардын баары ачка калгандай элестетет да. Квартирам жок, жатакана жок. Машинада жатам. Өзүңдү сахнада пайгамбар сезип ырдагын деп ушундай дуктарды берип. Жок жок менин уккум керек башкача өтүп. Жаздырбас жарына ишеничтим. Азаматтын аккордеону бир кымбат унаанын акчасындай бар депчи. Билгенимче ушул ак аккордеон да. Ушу чын бышыгын өзүңүздөн билсек. Баасы деп айттым. 1 миллион 200 миң. Мандикерсиңер дегенде мындай бизге кополдураак тиет болчу да эми. Туура эле айтып атат ал негизи. Анан элера ошондой билдим. Ырдаганда укмушта мындай уже мен тартынбаганынан эле сезгем негизичи. Ырым жаздыргандан кийин жакпай калат да. Ырларыңызда бир эле сүйүүнү издейсизби же ар биринде ар башка сүйүүбү? Ар бирде ар кандай сүйүүнү ойлойсуң да. Түнкүрдү баштасам да кырсбаганмы деп бир карап койдум. Башкача карайт го киши да. Сезимдер кыйна, сездирмей ыйлар. Сырталуу болуп калбасам экен. Калбасам экен. Амансыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр? Биздин бүгүнкү маектөрүбүздүн коногу Улуттук филармониябыздын солисти, оончу, аткаруучу Азамат Жоробаев агабыз. Куш келипсиз, Азамат байке. Куш көрдүк. Саламатсыздарбы? Кандай жүрөсүз? Жакшы Жай жүрөбүз. каптапта. Жай каптапта азыр ушу дем алышка чыкканбыз. Дем алыштын жүрүшү менен акырындан бир жаңы коомдорго, жаңы чыгармаларга кадам таштап коюп жүрөбүз. Мен ушул интернет желесин карасам, сиздин ушул концертим болот, жаңы ыр чыгардым деп барган бир маектериңиз бар экен, бирок өзүңүз жөнүндө негизи жалпылап бир жок экен да. Аягы жок бекен, мен Баш аягы жок экен. концерт берем деп бирок концерттерин бергем, чынында эфирден бир эле жолу кетип калды окшойт. Мен алардын үстүнөн деле негизи аркасына мындай сая түшүп иштебедим да. Анан чыгармаларым боюнча тиги чыгарманы ырдайын десем, мен өзүм жа аккордеон менен ырдаганга байланыштуу эстрада жаздырам, жакшы эле ырдайм деп. Ырдап бүтөм, ырымды угам, эч өзүмө жакпайт, кайра токтоп калат, ошо менен калтырып коем. Анан ал жак бул жактан жаңы кесиптештер сурап калсаларга угуп көрчү деп берип коем. Ал чыгармачылыгыңызга, оондорго анан келели. Алгач бая баарыбыздын башатыбыз балалык дегендей, бул Азамат Жоробаев кайсы жердин суусун ичип чоңоюп, төрөлүп, торолду? Азамат деген бул Ош областына караштуу Өзгөн районунун Макаренко деген айылында туулуп өскөн. Жылым айтпай эле кое берейин деп коем. Ошол балалык Өзгөндө, ошол айылыбызда өзүм туулуп өскөн айылымда карапайым үй бүлөндө чоңоюп, ошол жерде жакшы көз ирмемдер, жакшы балалыктар өткөн. Чыгармачылыкка багыт, жол, музыкалык мектептен башталган экен. Ага дагы өзүңүз эле барып
окуп алган экенсиз. Мен информация бар экен деп коеюн. Бул Менде болгону менен элде жок болуп атпайбы? көпчүлүгүндө эле болсо керек, отурган жерде айтып калчумун. Бала кезде эле негизи 6-классымда окуп жүрүп, негизи 5-класстан биздин Жылалды орто мектебинде Элмира деген эжекебиз комуз кружок өткүчү. Анан барат элем комуз туугандарымдын комузун алып келгем да, кылы жок эле. Андан кыл жасатып, анан аракет кылып көрөйүн болуп комуз кружокко бардым. Бирок эң начар ойногондорго бөлүп коет эле да. Жакшы ойногондор, анан начар ойногондор деп бөлөт эле. Бирок начар ойногондордун аягында турчумун да. Бирок баары бир силердин сап башыңарга чыгышым керек деп ниет кылып коет элем. Айтат элем тиги ойногон эжелерге, мен эң кичүүсүмүн да, кичүү элем ал комузга баргандарданчы. Анан ошентип жүрүп 1 жыл өттү. 1 жылдан кийин эле мына азыр Алмашер Тамада. Ушул менен Байымырза деген акем бар. Менин Айша акелерим болот, эң чоң агам менен классташтар. Анан ушулар мектепте отуруп калды, биз музыкалык школго бардык, мектепке. Аябай Ямаха бар экен бул жакта, фортепиано бар экен, комуз ушундай кружоктор аябай чоң экен. Ямаха менен бизди тойго алып барып келди, аябай кызыктырып коюшту да. Аны эртең мен да эрişип баргылачы. Десем, барсаң 1-күн барабыз, агай 1-күн келет, себеп 1-, 3-, 5-күн болот экен да, аккордеон сабактары. Анан эстрада деген сабак. Ошентип бардым, ушуларды ээрчип эле 1 жума барып жүрдүм. Акыры Сонбү деген эжекем бар эле, музыкалык мектепте өзгөндө. Ай, сен ата-энең барбы? Ата-энеңге ээрчитип келчи, мен эртең мындай, сени мындай официалдуу сабак алайын окууга. Деп анан апам ээрчитип баргам. Апам ээрчитип барып ал жактан экзамен деген болот экен. Нары каратып, жаңа клавишанын 3-өнү басат, 1-өнү басат, канча үн чыгат, эми алардын баарынан өттүм. Элдер балдарын окута албай атса, мындай музыканы кыла албай атса, сиздер мынтип көңүл бурбайсыздар, окутуңуздар деп анан музыкалык мектепке барып калдым 6-классымдан баштап. Тигилерди ээрчип бардым. Алар аккордеон ойногондо мен силердей эле ойноп алсам болду дейт элем. Себеби үйдө баян бар эле, гармошка баян, андан комуз болдум, мынтип секирип келгем да. Баян ойночумун, бирок бир жагын эле кошчумун, оң жагын. Сол жагын коша албай. Музыкалык мектепке барганда ал жакта аккордеон алышың керек деген, аккордеонум жок. 5 жыл окудум. Эми окудум эле болбосо, чынында мен нота карап деле үйрөнбөдүм. Тиги агайымдын ойногондорун эле жанагы слух менен эле көрүп алып, үйгө келип айылдан бирөөнүн аккордеонун сурап, тиги акелердин аккордеонун сурап, ошолордон эле өзүм аракет кылып, ошондон үйрөнүп кеттим. Чынында ал кезде жанагыдай Жан-Клод Ван Дам, Брюс Ли ошолордун кинолорун койчу базарда. 50 тыйындан. Себеби 1 сом берет эле, 1 сом менен бара, 50 тыйын берсең, 50 тыйынга кайтканда албайт эле да, иши жанагы жол киречи. Приязной берет силерге, ошондой алып алсаңар десе, приязной, эмне мен тоюма келип урдайсыңар деген жанагы. Биздин азыркы автобус акелердин бар эле бар, мени көрүп калат. Эмне биз музыкалык мектепте окуйт элек деп айтсаң, эмне музыкалык мектепте окусаңар, мен тоюма келип урдай белеңер, давай акчаңарды бергиле деп. Анан жарым жолдон түшүрүп койчу да. Сумканын астына алып келет элек. Анан учур ушундай экен, бирок убакыт деген тез эле өтөт экен. Ошентип айтып жүргөн жаңа автобус акелердин үйүнө барып тоюнуп калдым. Эсиңиздеби десем, эмне дейт да. Эми мен жаш бала элем да. Ушинтип айтчу эле, мына эми балаңыз үйлөнүп, балаңыздын тоюнда урдап атат. Кыз талактын баласы, мен анын жөнүн айткам да деп ушундай. Сону күндөр өткөн, ал күндөрдө мындай кайталангыс го эми биз үчүн тарых болуп калды. Ошондон улам жанагы сөзүмдүн башы тиги Алмашерлерди ээрчип жүрүп, силердей эле ойноп алсам болду деп. Анан тигилер бир 2 жыл эле барды дагы, мен ары карай улап кеттим агайым менен. Ал эми Ильяс деген агайым негизи аккордеондон сабак берчү эмес, ал эстрададан сабак берчү. Мен аккордеондон Сонун эжеке, Санжар агай, Жаныбек Ботобеков деген агайым, Эгембер Талифов агайым, ушулардан мындай бөлүнүп окуп калды да. Себеби бизди баштан аяк бир мугалим бүтүргөн жок. Ошондон мен жанагы чаржайыт болуп, бир 5 мугалим немесинде ортосунда бүтүп калдым. Ильяс деген агайым бул 5 жыл менин практический сабак өттү. Ал себеп Ямаха менен тойго чыкчу.
музыкалык мектептен окуу бүткөн болсо мени алып кетчү тойго. Барабыз Ямаха, мен эптеп Ямаха ойносом, ошо курсам. Ал кезде жанагы DVD компакт диск дегендер эми чыгып аткан, жаңыдан чыгып аткан маал, бирок биз тойго колдоно элек элек. Ямахада 4 билем. Ананайын, өрүгөрүк, сары кыз, анан Сунамыр десе жайырларданчы. Ушул 4 менен таң аткыча тойду ырдап койчук да. Ал кезде Ямахада отурган адам азыркы тилме айтканда Мирбек келиптир дегендей эле биз үчүн ошондой болчу да. Ямахада себеп бирөөнүн үйүнө аппаратура келиптир десе, клавишада ким экен деп ушундай издеген нерселер көп болчу да. Ошентип агай айтчу 3 күн тойго алып жүргөн, 3 күн алып жүрүп 15 сом акча карматып койчу. 15 сом эч нерсе жетпейт. Бир бутуңа кийген жана сланс деп коет. Азыр эми аттары көбөйүп кетти го. Ал кезде сланс болчу, ал сланс 16 сом болчу да 1 сом жетпейт эле бирокчу. Жин келип, агайга жанагыдай наразы болуп кээде ыйлактап кетесиң да. 3 күн мынтим кой агай жок дегенде жаңа кыстырмайга түшкөн. Ал кезде жанагы тойдо Ямаха менен ырдасаң, бири-бирине кыстарган акчаны эч ким алып кетпейт эле. Алып келип эле музыканттарга таштачу да. Азыр го неме кыйындар көп го, сыгас пакетти алып эле жанына тура калып топ алып кетип калышат. Ошондой кылчу. Жок дегенде ошондон деле бир 50 сом берип койсоңуз болот деп агай экөөбүз талашып тартышып калчу. Кысталактын баласы, сен азыр мени го жаман көрөсүң. Бирок үйрөнгөнүң өзүң үчүн, кылганың мен үчүн, кийин рахмат айтасың дечү. Анан агай менен 5 жыл жүрдүм. Агайым фундаментинен баштап этаж үй салган. Краматлык бейиши болсун өтүп кетти агайым былтыры. Жакында жылдыгы болду. Анан эми кызы кичинекей болчу да, чоң кызы кече турмушка чыкты, тоюна да катышып келип калдым. Мына азамат үй бүттү, буюрса мына комнат сеники деп анан бир комната бөлүп берген. Анан агайга айткам, агай эми мен бөлүнөйүн. Мага сиз батаңызды бериң, бир устаттык. Мен бир ошол Баймырза деген акем аппаратура алып калып, ошонун аппаратурасы менен бөлүнүп кеттим. Анан аппаратура менен аккордеондун гонорары бирдей болуп калды. Анан мен аккордеонго кетип калдым. Себеп агайым Рыспай Абдыкадыровдун өмүрүндөгү акыркы окуушулардын бири болчу. Себеп агай студент болуп окуп жүргөндө 3-курсунда агай өтүп кеткен экен, Рыспай Абдыкадырович. Рыспай Абдыкадыровдун чыгармаларын бүттүн аябай ойночу. Агай ошо ойнотуп алып эле ошол үйүндө аккордеону бар эле, ошон үчүн барып ойнойт элем да. Бирок окууну бүттүм музыкалык мектепте. Бүткөндөн кийин жана жашоо шарт ошол учурга келди. Окууну бүткөндөн кийин анан Өзбекстанга барып аккордеон алып келгем. Биздин сомго 2700 сомго. Алардын сумуна бир паланча миң болгон да. Ошонтип алып келдим. Мен үчүн эң чоң сүйүнүчтөрдүн бири болгон да. Ошентип бирок музыкалык мектепти мен мындай аккордеон жок бүтүп калдым. Ошондон улам мен нотаны жакшы билбей калдым да. Анан окугансың дейт, музыкалык мектепте окудум дейт. Эми гана айтып атам. Мындай бирөөлөргө мынтип айтып аткан. Ал кезде эми окудум дегенге жараша мен нота билишим керек, дегени билишим керек. Бирок нотаны эми карап ойнай албасам дагы мына нотадан ойноп берчи десе, ошол анализди кармап ойноп берип, слух менен ушул нерсеге жеттим. Баягы эки агамды ээрчип барып деп атпайсызбы? Бирөөсү алып баруучу болду, бирөөсүчү? Бирөөсү азыр деле аккордеон эми кайра алар мындай кылды да. Бул чыгармачылык, бул талант эми жаңа Кудай Тааладан берилген үчүн бул жаткырбайт экен да. Орто жолдо мен деле алар сыңары мен талалап кеттим. Булар деле Россиялап кетти да. Россиялап кетти, орто жолдо мындай жаңа чыгармачылыкты үзүп коюшту өздөрү. Акем юрист Алмашер. Анан дин жолуна кетти. Анан өзү айткандай, бул кандай жумушка барбайсың, баары бир жанагы чыгармачылык деген жаткырбады дагы. Кайра бул киши жаңа мисалы Гавайиде иштеп жүрдү. Ушундай ыр жаткырбады да. Анан бул алып баруучулук болуп, анан жаңагыдай дикцияга, нарак беракка, сабакка барып жүрүп, акем кайра уланып кетти. Берки агам өзү азыр мындай алыскы сапарга каттайт. Бирок аккордеон алуу азыр уялчакта тартынчак, мурда тартынбайт эле. Ал киши себеп аккордеондо да, Ямахада да аябай сонун ойноп ырдачу эле. Кийинки учурлар жанагы возраст бу ушундай азамат
мындай үнүм эч эле ачылбай, тартынып эле мындай. Орто жолдо жаңа үзгөндөн кийин кайра баштап улантып кетиш кыйын экен. Ошол менен бар менен жоктун ортосунда эле жүрөт. Себеби Ибрагим Жунусов агай дагы айтты эле да. Султан Раев менен дагы бир тууган агасы классташ экен эле. Анан алар эстрадага кирип, анан мени дагы үйрөткүлө десем эшикти жаап алышат эле деп. Анан кийин экөөсү эме музыканын сыртында калды, мен ичине кирип кеттим деп күлдү эле да. Булар деле ошол мени ээрчитип барышып, анан үчөөбүз да ээрчитип алат эле. Себеп бирөөбүз машина батпай калат элек, себеп машинанын ичине да колонка жүктөгөндө мен калып калат элем, же бирөөсү ушунда болуп калат эле. Анан эгер жакын жер болгон болсо, мен ошол айылдын автобусуна чыгып барып калат элем тойгочу. Анан барып менин эң негизги максатым ошо клавишаны ойноп үйрөнүп алыш да. Ал жерде эми стиль деген жатташ кыйын эле да. Мен ошо стилди жаттаганга аябай эртерээк жаттаганга аракет кылып, себеп дисканы башкага, жаңа валисти башка стилге ошондой стилдерди жаттатат эле да агай. Ушуну жаттап алсаң кыйналбайсың. Кайсы эме айылга келгенде айыл элинде ырчылар көп. Көпчүлүк эл мага мына жерде ойноп берчи деген болсо, сен ошол стилди билген болсоң, сразу коюп ойноп кете бересиң. Ошол жерде да агай деп чакырып жүрбөй деп агайдын аябай көп мындай талимдери болгон. Экөө калып кеттим, мен ичкерээк кирип кеттим. Эң алгачкы үйрөнгөн чыгармаңыз кайсы болду ошондо сиздин? Мен окуучулук күндөрүм, Бекбарбиевдин окуучулук күндөрүм болду. Эң биринчи бал маскарад болчу го мектепте. Ёлка. Ошол учурда мен 7-классымда ошолорду аккордеон менен ырдагам. Эч эсимден кетпейт. Ырдап ал кезде мен өзүмчө эле бир башка звездамын да, кыскасы мектепте. Бирок аккордеон өзүмдүк эмес да, бирөөнүн аккордеонун ойноп, ошентип ырдап окуучулук күндөрүм менен баштагам. Сонун чыгармачылыкта сиз кимдерден таасир алдыңыз? Таасирлендиңиз? Негизи чыгармачылыкта мен Бекбарбиевден агайыбыздан таасир алдым. Себеп ал кишинин жанагы кассеталары бар эле. Ал кезде кассетадан укчук элек да. Ручка менен аркага түрдүрүп, ошол күндөргө элешип калдык да. Кызыл магнитофонубуз бар эле, ал магнитофон бир 10 үй болсо катарынан ошонун бирөөсүндө эле болот эле да. Ошентип биз неден улам бир подарка болуп, бир лотереяга катышып ошондо утуп алганбыз да. Ошондон мен жанагы аккордеон менен 24 чыгармасы бар эле ошол бир кассетадачы. 12 бул жагында, 12 бул жагына кеткен. Ошонусундан ар бирин угуп, ойноп, ошентип жаттап аккордеонго аябай кирип, мындай биротоло кирип кеткеним ошол болгон. Анан кайерге барба Бекбарбиевдин чыгармаларынан ырдап жүрүп, анан бир немеге кеттим. Тюменге кеттим, Россиялап кеттим да эми. Иштеп кеттиңизби? Иштеп кеттим да, эми бул чыгарма менен ушундай болуп калат экен дегендей бир жанагы азыркы мен шакирт жетелеп калдым да бир аз. Ошол шакирттер ойлонгон учур менде да өткөн да. Жанагы 6 ай Россияда иштеп, анан 3 ай күздү Кыргызстанда тойлорго чыксам деп биздин жаңа оюбуз ошол кездеги ою укмуш болот экен эле да. Көрсө бар жок Кудай таала айткандай болот экен, биз айткандай болсо мен азыр вертолетте жүрүп калмак экен да. Ошентип анан кеткем, ал жакта жүрүп, анан Асанкалы Керимбаевдин, Түгөлбай Казаковдун, Рыспай Абдыкадыровдун чыгармасын негизи эле атам баян ойночу раматылык. Ошо баяндан эле издейм сенсин үйрөнгөнмүн да. Анан мен мындай эски чыгармаларды мен ошо талаага барып жүрүп анан таасирдендим. Талаага барып анан Асанкалы Керимбаевдин чыгармаларын жаттадым. Кайра кассетадан коюп, уже ал убакта жаңа DVD-лер чыгып калды да, CD-лер. Бир дискке бир 18 ыр батат го. Ошондойлор чыгып калды, ошондон улам ошо эски чыгармаларды жаттап, Түгөлбай Казаков агайыбыздан, Асанкалы Керимбаев агайыбыздан, Рыспай Абдыкадыровдон ошо эски чыгармалардан бүт репертуарга топтой баштадым. Ошентип репертуарым аябай көп болчу. Мен жанагы темасына карабай урду-сокту жаттай берген экенмин да. Кийинки учурда эле мына жакын эле аз эле болду, бир 4-5 жыл болду, жалган айтпасам. Жана ырдагы тагдырга байлайт деген сөзгө мурда неме кылчу көңүл бурчу эмес экен элем. Ошентип бир жакын көргөн акалерим бирөөсү айтып калгандан кийин мен репертуарларымдын 50% жок болду. Анан ошондон улам мындай кайсыл жерге барсаң, кандай адамдар отурат, ошо аурага карап эле ырдай турган болуп калдым. Болбосо үйлөн тойго барып туруп эле Гүлжетекан ичип кетти дейсиң деген эле ырдай берчү экен элем да. Анан азыр аккордеонистте өзүмдөн кийинки муундарга айтып калам да.
Алар барганда ырды тандап ырдагыла, андай болбойгула, силер жашсыңар. Мен немем кайталабагыла дегендей кылып ошол нерселерди айтып калдым. Түменде канча жыл жүрдүңүз? Канча жыл эмгектендиңиз? Мен биринчи Алматага бардым. Алматада 2 жылдай жүрдүм. Эми 2 жыл дегенде келбей жүргөн жокмун. Анын бир 6 айы келип, күздө бул жакта тойдо ырдап кайра кетип жүрдүм. 2 жылдай Алматада иштедим. Алматадан нары Москвага бардым. Москвада дворник болуп иштедим, дорожник болуп иштедим, көчө шыпырып. Анан 2 жолу Москвага бардым, бирок Москвада бир 5 ай эле иштедим да. 5 ай иштеп, анан кайра күзгө мал келе бердим. Мен мындай андай эле талагыда мындай жакшы неме кыла албадым да. Чыгармачылык ал жерде деле бир аккордеон таап алып, аккордеон менен жүрдүм. Анан эми өзүбүздүн эле жанагыдай кандай десем, душманды алыстан издебей дейт го, ошондой учурлар болуп эле келе бергенмин мен. Тууган уруктан алысыраак эле болгонум, жакшы келген сый менен болгонум деп Москвадан келип, кайра досторумду чакырып кайра баргам Москвага. Дагы ал жакта дворник болуп иштеп, анан Түменге кеттим. Түменге ошол жаңы Алмаз шээринин шериги Түменде иштейт, ошол чакырууга бардым. Ал жакта стройкада иштедим. Крыша жаптык, монолит куйдук, жанагыдай жыгачтан салынган үйлөр бар го. Ошондой бир үйдү көтөрдүк биз, бир 15 күндө бир 60 сантиметр бийиктикке көтөрдүк да, жанагыдай домкраттар менен атайын үй көтөрө турган ошондойлор бар экен. Ошентип иштедим, ал жакта деле бир 7 айдай иштеп, баары бир чыгармачылык жаткырбады. Ошол жактан келдим, болду, мен тала албайм, ушу чыгармачылыгым менен эле ушул жакта болоюн да. Күйөө кошчу болуп мен өзүм теңдүү 68-жылкылардан баштап 90-жылкыларга чейин дин тойлоруна чыктым да. 90-жылкылар эми менден кечүүлөр. Андан кийинкилер уже мен шаарга келе бердим, Бишкекке келип, жаңы ар бир айдын 6-сы долбоор бар эле. Ошолорго катышып, Абдулла Иманкуловдун 60 жылдык, 50 жылдык юбилейине катышып калып, ошол кишилер менен мындай аралашып кетип, андан кийин жанагы күйөө кошчу болуп тойлорго чыкканга мага уж немем туура келбей калды. Өзүмдөн кичи балдар бирок аяшмоо деп барышка да болбой калат экен. Ошондон эле мына мен сахнага аралашып кеттим. Андан ары талаага кетпедим. Ушул чыгармачылыгым менен же бар болом, же жок болом деп. Мен эң негизги максатым, жогоруда айтпадым, Бекбориев агайымдын чыгармаларын. Мен максатым ушул болчу да, Борбордогу эң чоң сахнада ырдап, анан ушул Бек акамдын ырларын өзүн аткарып берсем деген максатым бар эле, бирок ошолордун баары орундалды. Музыкалык билимди өркүндөтүү бир ойлору? Мен музыкалык мектепти бүткөндөн кийин эле окууну бүткөн жылы атам өтүп кетти. Биздин шартыбыз туура келбей калды. Анан ал кезде 3,5 миң сом болчу негизи контракт. Ошол 3,5 миң сомду табыш да кыйын болду да. Кыйын болуп, анан апам жалгыз калды, 3 бир тууганбыз. Мен эң кичүүсүмүн. Анан ал кезде жаңы көпчүлүгү эле Россияга барып иштеп келип, үйүн оңдоп, машина алып дегендей. Ошол көртүргүлүктүн айынан мен кеттим талагачы. Болбосо мен ошол кезде эле ошол негизи аккордеонго ыктап жүрдүм эле. Аккордеонду ошол жаңыдан ошол мындай эски российский аккордеон алгам да, Өзбекстанданчы. Ал аккордеон эми азыркыга салыштырмай мен ошол кездеги эми жакшы эле аккордеондордун бири болот эле, мындай орто да, жогорку эмес, орто болчу. Ошонун айынан талалап кеттик. Окуй албай калдым, билим ала албай калдым. Жүрдүк жана көртүргүлүктүн артынан аркы берки болду. Анан бир күн бир мындай жакшы улуу агалар эле бирөө айтты, бул диплом деген баары бир диплом, сен диплом алып кой. Сен мына жүрүшүңөн сыртыңан баары эле окуду деп эле билет. Деп анан Оштогу, Ош мамлекеттик университетинин ошо искусство факультетине тапшырып калдым, сырттан окуу бөлүмүнө. Ошентип убакыт өтө берет экен, ал жакта 5 жыл окуп дипломду алдым. Андан ары магистратура тапшырып, быйыл жаңыдан бүттүк. Азырынча диплом ала элекпиз негизи. Сентябрдан беребиз деп атат. Ошентип анан мындай окуду деген, билимдүү деген диплом алып калдым да.
учур эми мага буйрук ушул болгон экен да. Азыр эми Кудайга шүгүр. Музыкалык билим берүү бөлүмүн бүттүңүз. Азамат агай болуу оюңузда барбы? Азамат агай болуу деген мурда оюмда жок болчу. Мен ошо Оштогу окуу жайда окуп жүрүп бизди практикага жөнөтүп калды, өзүбүздүн мектепке. Анан мен бул жактан бардым. Жалган айтпасам 7-класс, 8-класстарга сабак берип калдымбы, ушундай болуп калды. Бир 2 күн бардым да. Ушул лагерден мен барып калгам. Анан эми аларга аябай мына башкача сезилдим окшойт. Азамат Журбаев келди бизге деп өзүм айылыма бар эле тааныйт да. Бизге сабак берди, жаңа ата-энелерине дагы айткан ушундай учурлар болуптур да. Ошондон улам жана окуучулардын музыкага деген кызыгуусу аябай күчөйт экен да. Себеп бир мындай бизде эле мен ошол Ильяз агайымды, мына өзүмдөн жанагы 2 акемди көрүп, ушуларды таасирленип кеттим да музыкалык мектепке. Ал окуучуларга да бир ошондой бир адам керек экен болуп, ошондон улам бир учур келгенде бир мектепке келип калып, мындай анча бир 2 саат сабак алып берип койгон жакшы экен деп, ошондон улам бир ойлонуп калдым, ойлор келди. Анан эле магистратурада, университетте бизди мектепке жөнөтпөй эле кайра университетке алып калды. Бул жакта деле ошол нерселер кайталанды. Жаңа студент балдар, жаңа өзүңдү мындай жаш сезе бергениң менен бирок жанагы студенттердин арасында баары бир өзүңдүн жашың кое бербейт экен да. Болду деп эле сүдүрүп алып кете берет экен да, жанагылардын алдында болушунча жаш болушуна аракетин кыласың. Бирок Азамат агай деп турса, мындай ыңгайсыз болуп, өзүңчө тартынып, өзүңдү кармап, сен уже агай экенсиң. Акырын өзүңдү этиятта нарак-берактан сүйлөй дегенде болуп, буларга да ушундай сабак берип калдым, мындай ачык саат өттүк мугалимдердин арасында. Эми канчалык деңгээлде сабак өттүм айта албайм, бирок аракет кылып бир аз, себеп студенттердин арасында аккордеон ойногон көп балдар бар экен, кыздар да бар экен. Ошолорго кандай болсо дагы бир чыгармачылыктын бир чекесинен бир таасирлентим деген ойдомун. Келечек болсо дагы бир сабак берсем деген ойлор келечекте бул эми мен кандай десем, жашым өткүчө мен филармонияда иштейм деген деле ойдон алысмын. Бул деле бир бар жок нерсе өзүнүн убагында экен. Ырдаш деле, ыр чыгарыш деле, обон чыгарыш деле укмуш жанагы өзүңдүн мындай чакырууларың көп болсо деле ал деле өз убагында экен. Күлүк күнүндө тулпар тушунда дегендей. Мен Кудайга ушунмайм, азыр мен улуу эле бир топ эле жашка барып калган деп өзүмдөн неме кылбайм. Эми ошол жашта азыртан ойлонутам да. Ошол учур болгон болсо, мен деле өзүм бир 50-50дөн өткөн болсо, мен айылга кетем деген ойдомун, шаарда калам деген эмес. Ошо айылга барсам, ошо элеттеги өзүмдүн айылдагы айылдаштарыма, ошол жерде окуучуларыма жок дегенде бир аз сабак берип, ошолорду бир чыгармачылык жакка, маданият, биздин өзүбүздүн үрп адат салттарыбызга бир аз болсо дагы бир мындай жардамды, пайдамды тийгизсем деген алдыда ойлорум бар. Анан айтып атпайсызбы, баарын жыштырып Бишкекке келдим, бар болом же жок болом ушул тармактан деп. Анан Бишкек кандай тосуп алды? Бишкек аябай чынында башка адамдарга кандай билбейм, менин оюмча аябай ылгай турган шаар, оңой шаар эмес. Көпчүлүк жана мен Москвада көп жердештерим айтып берет да, Кыргызстанга барсак кантип жашайбыз деп берет да. Алар Москвадагылардын оюнда Кыргызстандагылардын баары ачка калгандай элестетет да. Бул мен айтып берем, Бишкек дагы ошо Россияга окшогон бир борбор неме, Москвага окшогон борбор, бир мамлекеттин борбору. Ар бир кыйын, ар бир өлкөнүн эң бай, эң чоң бизнесмени, эң чоң молдосу, дамыласы кыйын. Жада калса президент, депутат баары борбор калаада турат. Өзүмдөн кийинки жана жаштарга айтып берем да, эгер өсөм десең борборго бар. Борборго барып, саң эле укмуш болуп баары тосуп алып, сен укмуш сезди болуп, жылдыз болуп кетпейсиң, бирок кыйынчылыгы бар. Эгер кыйынчылык башыңан өтмөйүнчө, сен чоң бир жетишкендикке жетем деп ойлобой эле кой. Жөн эле.
мен башка бирөөнүн тагдырын айтпайм, мен өзүмдү айтам деп эле көп өзүмдөн кийинки мындай жаштарга кеңешимди айтып берем. Мен келдим, 2 жыл ылгандым. 2 жыл Бишкекте жашадым, бирок менин заказ тойлорум Ошто болуп атты. Түнү менен кетем, күндүз ал жакта күйөө кошчу болуп ЗАГСта тойду ырдайм, кайра түнү менен Бишкекке келип калам. Бишкекте заказым жок болсо деле келем. Эптеп бирөө жөн эле бүгүн биздин катараш деп коет да, Ошто. Катарашка келип эле аш жеп кетчи десе, мен акчасын албай деле барып ырдайм деген күндөрүм болду. Себеп кыйынчылык ошондо өттү. Квартирам жок, жатакана жок. Машинада жатам. Эртең менен турам, баняга кирип жуунам. Эптеп кийимдерди ал таанышымдан бул таанышымдан үтүктөнүш болуп, жуумуш болуп, машинага илип алам баарынча. Костюм мен биринчи келген кезде костюмум жок болчу. Балким бул эфирди көрөттүр, менин досум бар эле, Арыстан деген досум. Ошол досумдун костюмун кийет элем. Анын эсинде, аны мен билем ошол эле, бирок эфирден айтып атам да, мен ыраазычылыгымчы, балким көрүп калар. Костюмум жок болчу ачыгы. Ошонун костюмун алып, Тынар акелер менен мен Россиянын бир гастролдоп келдим. Ошол жактан таап келген акчама биринчи очередь костюм алгам. Ушунчалык костюмга жанагыдай сусаган экен, катарынан алдым да аягычы. Азыркы учурдачы. Ошентип 2 жыл ылгандым. Ачка жүрдүм, ток жүрдүм. Ош базарга барам, Ош базардан тааныштар бар. Ырдачы деселе аккордеон алып ырдай берет элем да. Ал карайт, бул карайт. Эми азыр өзүмчө мындай өзүмгө кыйын болбосо да жылдыз сезип койчу. Бул жерде демиш болуп калдык да. Эми ал кездеги интернет анчалык эле көтөрүлгөн эмес болчу. Ошентип ал жерде Ош базарда жанагы обуз саткан достор бар эле, бут кийим саткан. Ошол досторума барганча эле ырдап, наркы берке кылып, анысы бут кийим бере коет, тигиниси бир футболка бере коет. Ошентип Бишкекте 2 жылдай ылганып, анан мындай алга тааныштым, буга тааныштым дегендей Кудай Тааланын жардамы менен Бишкекте көпчүлүк тааныштарга себепчи болгон Раматыл Кыяз деген акам бар эле. Ошол акам аркылуу ушундай да бир-эки инсандар бар, ошолор аркылуу Бишкекте көпчүлүк тааныш тамыр, бир тууган туттум, эже туттум, ага туттум, дос туттум дегендей. Ошолордун себеби аркылуу. Ар бир айдын 6 проектисинде канча жыл эмгектендиңиз? Иштештиңиз алар менен? Алар менен мен бир 3-4 ай 4 жолку концертине катыштым, 4 айда. Ар бир айдын 6-сында ошонусуна катыштым. Анан эле ал мындай ай сайын болбойт эле да, ал уже созулуп калган маалы болчу, ар бир айдын 6-сы. Анан Абдулдаке Иманкуловдун 50 жылдыгына катышып калып, ошондон улам ал кишиге бир аккордеонист керек болуп, анан ошол киши менен кеттим. Ага Нарымбек Молдобаев деген акам себепкер болгон, таанышып. Сен биз менен жүр. Анан мен аларга деле жөн эле жагып калган жерим жок. Мага бир жума убакыт беришти. Ошто жүрдүм аларды ээрчитип. Эркин Батырханов деген кыйын аккордеонист бар. Биздин Гүлзат Батырханова эжекелерибиздин атасы. Токтогулдан. Ошол кишилер Бусурманкул Корошев, Самат Аскаров деген Токтогулдагы улуу аябай сонун таланттуу кишилер бар. Ушул үчөөнүн келинге аябай Сейит Казандабековдун репертуарларын ырдаган кишилер экен да, буларчы ойноп. Ушул киши ойногон чыгармалардын ар бирин сага бир жума убакыт жатта деди да. Аккордеондочу, мен аккомпаниатор болуп жүрдүм. Келем биринчи мен ишим ошол да. Ошолордун ойногон бул жакта көшөгөнүн артында деле ойнотом, карайм, ошентип жүрүп, акыры тиги кишилер Токтогулга келгенде калтырды дагы мени, бас эми ушуну ойнойсуң деди да. Ойнодум, бирок аябай мындай эмгектендим, аракет кылдым. Ушундай күч келгенде, эгер каалайсың, жылдыз болом, сахнага чыгам, мен менен жүрөм деген болсоң, анда ойнойсуң деди. Ошентип аябай керек экен, ойнодум. Ошентип ал кишилер менен ушул күнгө чейин азыр экем 64кө чыкты. 14 жыл, 15 жыл болуптур да. 50 жылдынан 1 жыл мурда таанышкам, 15 жыл болуптур.
15 жылдан бери ал кишинин деле көңүлүнө толуш кыйын, бирок ал киши мындай аябай мындай жылкы мүнөз киши. Оңойлук менен бирөө жага бербейт. А жакса аны оңойлук менен кыркып койбойт да, мындай. Алыстатып койбойт. Азыр үй бүлөлүк карым катнашта ишенген индилеринин биримин ошентип ал киши аркылуу сахнада басышты, турушту. Жада калса алар менен сахнага барганда микрофондун стойкасын коюп койсо, тигини аккордеонго алып келип коюштан коркот элем да. Титирек басып эле жанагы ушундай болдум да деп үйгө келип айтканда, эмнеге андай болосуң деп анан эл сен ырдашыңды күтөт. Сен аны коюп мынткиче сени күткөнгө алар милдеттүү. Ошону кой, өзүңдү эркин кой. Өзүңдү сахнада пайгамбар сезип ырдагын деп ушундай дуктарды берип, ошондон улам көп сахнадагы жүрүш туруш, өзүмдү алып жүрүштөрүм ошол кишиден сабагы. А ошол чоң сахнадагы кыялыңыз, чыгуу кыялыңыз кайсы жерде, качан орундалды? Ошол эле ар бир айдын 6-сында спорт ордосунда орундалды. Спорт ордосунда мени мындай болду. Ошто ырдап калдым. Ошто биринчи барып мен ырдап берейинчи десем, булар кошкон жок. Программа толуп калды. Анда себеп ким биринчи келген аккордеонист болсо кошпойчу да, сөзсүз бир аккордеонист кошчу да кудулар, себеп баары жандуу болгон үчүн. Анан айтсам, жок, программа толуп калды деди. Анан мен Жүсү деген айылда шакем бар, Рысбек Жабиров, себеп долбоордун жетекчиси ошол эле го. Ошол киши менин досум болот, Азамат Бишкекке барсаң тааныштырып коем дей берчү да. Бир сөзү эсимде калган эле. Анан Бишкек Ошко бардым, космошум машинага салып алгам, аккордеон кирип бир ырдайынчы дедим, мындай уялбай кирдим да, биринчи жолу, болбосо тартынып берчү адатым бар, азыр деле бар. Анан жок, программа толуп калды, болбой калды дегенде, эчтим, мындай карасам, Рысбек Жабиров, Абдулла Иманкулов менен отуруптур, Рахман агай үчөө. Анан сразу Жүсекеге чалдым. Ака, мен Ошто элем, Рысбек Жабиров досуңуз жүрөт. Бир программага коштуруп коңчу дедим. Болду, азыр каерде экен деди. Ошто десем, азыр чалам деп чалып, Рысбек Жабиров ошол жерден чыгып эле, Тынар эке, Абдулла экелер, мына баланы азыр ырдатып койгула программага. Та кимден кийин экен деп программага карап коштуруп койду да. Ошол жерде ырдадым. Ошто. Ырдап, сен ырдай турбайсың, эртең Бишкекке бар деп, Бишкекке келсем дагы программа толуп калды деди да. Аябай неме болдум да, тынчсызданып кеттим да. Анан Нарымбек Молдобаев айтты, мен ырдай турган ырымды ал киши ырдайт эле да. Аткаратта болчу, анан сен дей маган ырдап калчу эле. Мен ырдай турган немени ордума мына баланы кошуп койгула деди. Нарынекен ошол жакшылыктарын эсимен кетпейт да. Ошондой учурдагы адамдардын эмеси калып калат экен. Ошентип эле, коюңуз Нарынеке, сиз өзүңүз ырдашыңыз керек да бул жерде деди. Жок, мына баланы кошуп койгула. Анан ар бир айдын алсынан спорт ордодо ырдадым. Ошондон улам жанагы ырым дагы мындай, кандай десем, өтүп калдыбы, бир аз же балким ырдаган жакты же өзүм жактымбы, кандай айта албайм. Ошентип аларга бир жылдызым туура келип калды. Ошондон улам тиги кишилердин казанына кайнап калдым. Сонун анда бир жакшы бир чыгарма аткарып бербейсизби, кандай дейсиз? Ушул учурдабы? Ушул учурдан пайдаланып дегенде. Мен негизи Абдулла ака айтчу. Аккордеонисттерден эң сөзгө элди аябай уга турган кылып муютуп сөзмөр кишилердин бири Түгөлбай Казаков, анан Жолдошбек Мамажанов дечү да. Анан Рысбек эке, Токон эке, Асанкалы Керимбаевтар боло кишилер мындай сүйлөп атып эле анан жана кона албай эле жана адамды неме кылып алчу дечү да. Анан ойлоп алып, ал нерселердин көпчүлүгүнө мага таасирленип калганмын да. Ошондон улам анан Түгөлбай Казаков агайымдын берген интервьюсун баарын угам да. Аягына жете элекмин, бирок угуп келе айтам да, бош болгом деле уга берем да, себеп мен деле андай сөзмөр эмесмин. Бирок агайымдын Түнкүр деген чыгармасын аябай мындай жүрөгүм менен мындай жакшы көрүп калгам. Каерде болбосун барып ырдайм да. Ушулар менен баштайм көпчүлүк жерде. Мындан башка ырым да барбы деп кээрки сынчылар сын айтып коет. Келиңиз. Ансандай сөзү Шербет Келдибекованыкы, болгону Түгөлбай Казаков агайымдыкы Түнкүр деген чыгарма.
тыншап селейин үн қатпастан дирилдеткен кусалык тобушумду чертким келет менен да ошол күнү бирок корком албаймын комузонумду жок жок менин уккум келет башкача үндү жазгырбас жарыгына ишеничтим жок жок мени сезгим келет дүйнөдөгү сагынычтын сайгайбас ал бут күчү коштор элем мукамду батын албай үнсүз дийсиз кысылат жүрөгүм кимсиндеги бет алыш күндүрүтүм сагынычтан куусадан алсырана жок жок менин уккум келет башкача жазгырбас жарыгына ишеничтим жок жок мени сезгим келет дүйнөдөгү сагынычтын саргайбас ал бут күчү турам тыншап селейин үн катпастан дирилдеткен косалык тобушумду чертким келет менин да ошол күнү бирок корком албаймын комузумду жок жок менин уккум келет башкача жазгырбас жарыгына ишеничтим жок жок мени сезгим келет дүйнөдөгү сагынычтын саргайбас ал бут күчү жок жок менин уккум келет башкача үндү жазгырбас жарыгына ишеничтим жок жок мени сезгим келет дүйнөдөгү сагынычтын саргайбас ал бут күчү ал бут күчү ал бут күчү Ой, баракелде, бар болуңуз. Сонун ырды сонун кылып аткарып бердиңиз. Шундай болду. Керемет болду. Анан айтып калышат,
Азаматтын аккордеону бир кымбат унаанын акчасындай бар депчи. Билгенимче ушул ак аккордеон да. Ушу чын бышыгын өзүңүздөн билсек. Бул аккордеон кымбаттыгы чынында кымбат. Бул аккордеондогу жана Бишкектин Борбордун чоң сахнасында ырдап, Бек экеме бир өзүнүн чыгармаларын ырдап алсам бир максаттардын бири дегендей. Бул аккордеонду ушинтип телефонго фонуна коюп алып жүрчүм, кыялданыпчы. Ушундай аккордеон биз да ойнойбузбу? Кыялдар орундалат дегендей ойдо жок жерден ушундай аккордеонду да болуп калгам. Баасына токтойм деп Баасын эми айтып койбойсузбу? Мен бир кымбат унаанын баасы деп Баасы айттым. 1 миллион 200 000 рубль болчу мен барган кезде. Анан бирок мындай ак аккордеон жок. Бир жума, 2 жума күтөсүн деген. Биз 2 жумада алып келип беребиз деген. Аны 2 жума күткөнгө бизде менде андай деле акча жок болчу негизи. Бул аккордеонду мен Новосибирскиге барып, тааныш эле акелеримден алып калдым да. Ал киши 1 жыл мурда алган болчу жаңы эле. Анан ошол кишиден $10,000 алгам. Негизги баа ошондой. Бирок азыр ал баага жок. Канча жыл мурда болуп 5 жыл мурда. 5 жыл мурда. 2021-жылы апрелде алгам, орозо маалда. Биз жакшы акелеримден белек болгон. Өзүм негизи аккордеон ала турган андай эле дараметим жок болчу. Аккордеон бар болчу, бирок жанагы кадимки өзүбүздүн аккордеонисттер колдонгондой Royal стандарт аккордеон бар эле. Бирок максатымда мен аккордеонист болгондон кийин жаңы таза аккордеон ойнойм деп. Азыр бул 3-чү аккордеон болсо керек. Сон Аккордеондордун бири. керемет жалаң жакшылыктарга тартыңыз. Рахмат. Оон жаратып жүрөсүз билгенибизче. Мисалы Кара жаным ыры азыр кыргыз эстрадасында абдан эле популярдуулукка ээ болду. Ырдын багын эл араштыбы же эл аранын багын ыр ачтыбы? Айтор бири-биринин багын ачты. Ооба, экөө бири-биринин багын ачты деп эле ойлойм. Ырды мен деле Кандай болду бул эл ара менен сиздин тааныштыгыңыз кандай таанышсыз? Мен кайра жанагы айылга барам да азыр, айта берейин. Жүрүңүз. Балалык кез дебедимби? Балалык кезде мен ойноп эле бир бул аккордеонго келгиче, музыкалыкка келгиче оңой болбоду да чында. Музыкалык мектепке барганда деле айттым го, ошо инструменттин жетишпендигенин айынан болду, наркы берке. Ал кезде биз күрүч отоочубуз, шалы. Шалы деп коет, Өзгөн күрүчү. Ал кездер чынын айтсам, жана 99-98 жылдары да эми. Ошол жылдары жагы бар жок эле жетишкен заман эмес болчу. Биз шалы отойт эле күнүнө 15 сомдон. Биздин айылда. Коңшу айылдар бар эле. Коңшу айылдарда бир аз кымбатыраак. Биздин зугунада ошондой болчу да. Жаш баласын деп мени албай койчу да. Мен ырдаганым үчүн алчу. Себеби эжелер бар да, менден чоң эжелер эшитип атат. Бул баланы алып ала берели, биз кечке зерикпей ырдап берет анын дейт. Анда 12 сомго алам дейт. Мындайча айтканда биз шалы отокчу деп биз кагаз коруп атпайбыз, мандикер деп коет эле да. Ошондойго, мандикерсиңер дегенде мындай бизге кополураак тиет болчу да эми. Туура эле айтып атат ал негизи. Анан жок шалы отокчубуз деп мындай өзүбүзгө мындай жумшагыраак тие турган кылып айтып алчу элек да. Ошондой учур болчу. Анан кечке ырдап бергениме 3 сом кошуп, анан ошолорго теңдеп 15 сом берчү. Ал кезде мен теңдүү эле Кыздаркан Келдибекова раматылык. Элера чогуу бир айыламыз. Элеранын эң чоң эжеси бар, мен тең, неме Кыздаркан биз бир тең немебиз да. Жашташпыз. Курдашпыз. Анан булар менден 1 жыл мурда бүткөндөр окууну. Анан ошол эле учурда Кыздарканда ырдайт болчу. Шалда. Анан эгер Кыздаркан экөөбүз бир жанагы шалдын ээсине туш келип калган болсок, ал кезде мындай шалы отокчу салган киши азыркы чоң бизнесмендердин бири болчу да, мындайча элестет. 20 адамга шалы отокко салган бул чоң эле акчасы бар адам деп түшүнөт элек да биз.
Анан эми биздин өзүбүз деле шал эгет болчук. Биз өзүбүзгө эми жана досторду, классташтарды жана алгоо кылып, ашар кылып, отоп бүтүп алчук элек да. Анан шал отокчу салгандарга биз неме эмес элек да, мындай жетише элек кезип эле. Ошол нерселердин пайдасы да булга жетишкендигин бири, мен ошону айта берем көпчүлүгүнөчү. Анан бирок эфирден биринчи жолу айтып атам да, шал отогончу бирөө айтсаң жомоктой эле болуп калат да. Анан кыздаркан экөөбүз бир ошондой ээсине түшүп келе калган болсок, кыздар балдар жарышат элек да. Бирок кыздаркандан чочулуп айтып койчумун, укмуш айт эле да, кыздаркан аябай негизи эле кыздаркан үнүн жазган биздин аранжировщик акелерибиз жакшы эле билет. Көп ырчылар 7-8 жолдан ырдап запись кылат. Ырды Минусовкагачы. Анын арасында мен деле бармын. Кыздаркан көп ырдабайт болсо да, бир ырдашта записти кылып койчу. Болор. Анан анда жана тартыныш, мынтсем не болуп калат деген нерсе жок болчу. Ошонун бири Элерада да бар да. Элера мен 11-класс болгондо Элералар 1-класска келген. Буларды биз жетелегенбиз да. Элераны жетелеп жүрүп чоңойтком дейсизби? Мындайча айтканда жок, Элераны жетелеген мен жакында эле билдим да, көрсөм мен көтөргөн кыздар эсимде калган да. 11-класста мен себеп биз А класс элек, биринчиде турат элек, ошондон улам көтөрүп мен жана акыр коңгурону жана ошо эки кызды көтөргөн, биринчи коңгуроо менен акыр коңгуроо. Ал экөө эсимде да, бирөө коңшум, бирөө эки дубал нары ушундай коңшуларым. Көрсө ошолор менен классташ экен да. Билбейм дем мен ал Элерлар биз мындай чекерак көчөдө, кыздаркандардын көчөсүндө эле, алысыраак айылдын ичинде эле. Ал жака биз жана жигитчилик кезибизде кыздарга барганда эле билбесек, алар жаш балдар эле да. Анан учур жанагы убакыт деген убакыт экен. Элерлар 10-класста, 11-класста Элера сыймак экен конкурсуна катышып калат. Ошто. Жаз алып келдиң деген ыры бар го, Бердибектин сөзүнө жазылган. Анан апам айтат, Бишкектен барып калдым. Азамат ана Айымхандын кызы келип атты, Айымхан айтты эле, кызым ушундай конкурска катышат эле, Азамат бир карап берип койсунчу дейт. Мен уже конкурска даярдаган адам болуп калдым да, уже өзүмчө. Макул келе берсин, эми аккордеон менен даярдашым керек экен. Анан келди, ошону ырдадым. Мен Элераны билгем да, мен кыздарканда эле мындай ачык эле тарс-тарс бетке айтып, уялыш, тартыныш деген нерсе жок да. Негизи адамдын ошондой болгондо эле жакшы, бир жагы бул чыгармачылыкка жакшы да. Бизге окшоп өзүм жанагы акылды сезип эле сен эмне болуп калат, десең эмне болуп калат деп атып, көп нерседен артта калганмын да, мен андайын билем. Анан Элера ошондой билдим, ырдаганда укмушта мындай уже мен тартынбаганынан эле сезгем негизичи. Анан мынтсем болбой калабы деп анан бир-эки ырды ошол ырларды даярдап колдон келишинче мындай. Мен аябай чоң жардам бердим деп айта албайм. Ошентип даярдаганга аракет кылдым. Даярдап жөнөттүм, кетти, ошко конкурска катышыптыр. Орунга илешкен, илешпеген точно билбейм негизи. Катышып, ошондон улам эле көрсө бул 11-ди бүткөн жыл экен да, бул бүтүп аткан жыл экен. Келип анан искусствого тапшырып калды. Кийин бир учурларда Нурмат Бравого катышты, кино чыкты го, Нурлан менен Нурматтын өзүнчө. Ошонусунда Нурматтын бир немесине көрүп калдым кинодо. Элер ушундай актриса болуп кетти деп калдым. Деп эле анан жазып калат, ака кандай, мен Элерамын, карындашыңыз. Мен искусствого тапшырганмын, мага бир жаңы чыгармалардан жазып бериңизчи. Мен анда кыйраткан деле азыр деле кыйраткан жерим жок негизи. Бир чыгарма жазып, Кыздаркан Раматулла экөөбүз бактылуу болгум келет деп бир чыгарманы ырдаганбыз. Экөөбүз көлдө өзүбүзчө эле кайыкта Титаник болуп элечи. Анан мен эстрадада вообще өзүм көнбөдүм да, чынындачы. Мен жөн эле аккордеонду кучактап эле жүрүшүм керек экен деген. Утур ошентип өзүм тартам, кайра 10 жыл ырдайм деп кайра неме кылам. Ырым жаздыргандан кийин жакпай калат да. Ошондон улам анан ыр сурап жүрөт эле, анан Элера аракет кылып көрөйүн, мен андай эле чоң обончу эмесмин го. Колдон келишинче аракет кылып көрөм, болуп атып эле, анан бул филармонияга жумушка кирип калат. Мен филармонияда иштейм. Анан бир күн биздин эле чыгармачы, сен таанийсың, ошо чыгармачылык эле карындаштарымдын бирөөсү мага ыр жазып бербейсизби деген, анан ырларымды угузуп атып, Мунар Алимжан кызынын сөзүнө жазылган Ак жарык деген ыр бар. Ашыгым менен деген аны Жумабыл Ыбрайымжан кызы ырдаган.
Анан өзүм ырдаганым да бар эле, өзүм ырдаганымдай чыгарган жокмун да, ошо ойдон өзүмдө калып кетти да. Ошону угуп, ал жактырып ырдады ал кыз. Концертимде деле ырдады эле, бир аз сүрдөдү окшойт. Анан мага башка дагы бир ыр жазып бериң деди. Анан ушу Кара жаным жазылган. Ошол кызга деп жазганмын да. Аны эми мен өзүмдүн кыялымда жаздыргам. Мен биринчи обон чыккан, мен аккордеон гитара кылып, жана Беканын чыгармаларындай кылып таасирленип калгам деп атам го. Ошонун чыгармаларындай кылып, кээ бир жерлерде ушинтип гитара аккордеон кылып ырдайм деген ойдо обонду чыгарам. Анан жанагы өзүмчө кыялданып жүрөм да, бунусу да болбоду, бул кызды жактырдым болбоду, ал жактырдым болбоду, өзүңөн өтөрүң жөнөкөн, өзүң эле тосуп ал. Коюнчака жалпам да, эки ашыкпачы сөздүн авторуна. Кыскасы, ушул мына обонго ушундай сөз жазылыш керек. Идеясы баарын таштадым, өзүмө кайттым. Кыскасы эч ким болбоду, ал деле болбоду, бул деле болбоду. Кыскасы ошол тегиге окшошподу да. Мен өзүңө кайттым, өзүм бир кучак жайып тосуп ал. Баарын кечирип, баарын таштап, сага кетип атам деген кыялда болуш керек деди. Акем жалган айтпасам 10 мүнөт өтпөй жөнөттү. Ырды. Биз Сагын Эргеш, Мурат Сарыков деген акем бар. Үчөөбүз отурат элек, бир жерде эс алып. Анан ыр келди, карасам эч нерсесин өзгөрткөн жокмун, ошол бойдон жаздырдым дагы. Аны бир обон жаздым, уксаңар мына текст келди деп дагы ырдап бердим. Мен да ырдай турган адамдарды тапкан экенмин да, аларгачы. Азыр өздөрү көрөттүр балкимчи. Анда десем, болот экен деп эле коюшту да. Жанагы Рыспек Абдыкадыр Дөөлөт Мааныбаевга жанагы чыгармасын ырдап бергендей да. Билбейм, түшүнгөн жокмун, жакшы эле окшойт дегендей да. Ыйлап ушунду аткарып бергендери бар экен да, Рыспек агайдын. Ансанда ошондой сыңар эле буларга ойноп ырдап берсем болбоду. Анан тиги жана мага заказ кылдырган да, ыр жазып бериң деген кыз айтып калды. Жөнөттүм. Мындай болду десем, мен буну күйөөмө эмне деп айтам? Муну ырдасам эмне деп айтат? Деди эле, макул анда башка көрөбүз да деп. Жанагы немем түшүп калды да. Өзүм маанай түштү. Жумушка келейт тамашта мен келдим, өзүнчө угуп кайталап койдум. Жанагы ыр кайталанган сайын жана бул ырлар деле наристеде эле. Наристе төрөлгөндө аябай бир башкача болот да, анан бара-бара ширине чыгат го. Ырды ошентип иштейин болуп келе айтсам эле, анан жумуштан эле алдыма чыгат. Ака качан мага ыр бересиз деп жанагы адатынча да, бул сырасын эме кылып. Анан берейин, айтмакчы, жаңы бир ыр жаздым эле. Угуп көрчү деп анан. Буга телефондон эле угуксам. Мага ушул жерден эле жаздырып бериңиз болгон. Ошол эле фойеде туруп эле жаздырып, буга өткөрүп берейин. Мен ырдайм, сонун чыгат ака, карап туруңуз эле деп кеткен. Карындашым жок. 5 ай өттү, 6 ай өттү. 2024 жыл ноябрдын 28-inde бердим окшойт немеде. Ошто концертимди бердим. Төлбай агай экөөбүз бир болуп калды. Мен агайдын концертине катышам деп ниет кылып жүргөндөрүм бир ишке ашпай калды да. Балким эми алдыда 75 жылдыгы бар, 80 жылдыгы бар, ошолордун биринде катышам деген ниеттемин. Ошентип мен агайдын немесин билбей калдым да. Биз күнүбүз билмен эрте ал жакта айтып алгам. Андан кийин агай белгиленип калды. Жылдыра албай калгам. Мындай ичимдеги бир арманым ошол. Сөздүн арасында айтып коюм. Эске алабыз. Анан бардым. Элерге айттым, элера, мен концертимди белгилеп алдым. Эмне болду? Ырдалабы, ырдалбайбы? Себеби мен автордук ырларымды ырдагандар кетип атат да бул жактан. Аке, кыжылат болгон концертиңизге даярдайм деди. Бирок ичимен тынчсыздантам да, эмне болот экен? Келсе башка бирөөнүн эле ырын ырдап кетип калган болбойт го, эми концерт өзүң чыгармачылык концертиң болуп атса. Деп анан неме экөөбүз, Кутманеке экөөбүз, жолдош экөөбүз Ошто Бабур театрынын алдында Санжира деген кафе бар, экөөбүз аке. Жүрүң эртерээк чай ичип алайлы, концерттин алдында эч нерсе өтпөйт. Концертке бир 3-4 саат бар да. Алдын ала курсакты тойгозуп алдым мен. Концертке даярданам да, тойго деле болсо деле, башка деле болсо бир 3-4 саат чай ичип алып, анан ошол убакка мындай ырдаганга даяр болом да. Отурсам эле элери чалып калды. Аке, ыр жөнөтүп коюн, бир уксаңыз деди да. Жана Кутманекеге угузгандан кызырканып, эмне ыр дебесин деп мантип алып, бир сыйра уктум, 2 сыйра уктум. Аке, бир ыр жаздым эле, элере бердим эле, мынаны уксаңыз жинди кылып коюптур дедим. Билбейм, менин оюмча дедим.
Meniki угуп туруп эле мынан точно хит болот асма. Ушундайлардан көбүрөөк жазсаң деп калды. Турдук. Жанагы чоң колонкадан кандай угулат экен да, баары деп өзүмчө ойлонуп кыялданып атам. Концерт башталды. Элера жана муңайып адеми болуп аткан кезде аркасынан буну ырдады да. Ырдагандан кийин уже эл башкача кабыл алууда. Концерт бүтүп чыккандан кийин мен өзүм эле тааныштарым Азматка жана Элерага жазган ырыңызды жөнөтүң дейт да. Эми мен аны сактап атам да, жанагы мындай балким жаңы ыр деп бир мындай неме кылып чыгарабы, презентация кылабы деген ойдон эме болуп. Ошондон бир-эки жакшы көргөн экөөлөрүмө жөнөтүп койдум. Убакыт өттү, кыз дагы эле чыгарган жок, мен дагы оңдотом демиш болдум, аркы берки болуп атып эле. Анан 2025 февралда концертин бердим, ошол жерде ырдады. Кыздын ажары ачылды. Ошон менен Каражан болуп жатып калдык. Өзүңө кайттым болчу. Анан ырдын темасын өзгөртө берейин деди, өзгөртө бер деди. Эмне кылат деген кайра кайталана турган Каражан болуп атса. Анан кийин Каражан болуп өзгөрүлдү. Ошон менен кубанычка, Азамат, жанагы мындай болуп тургу, себеп акындар биринчи оонду билет да кандай болгонучу. Андай эле кулакка жагымсыз болот, анан ырдалса анан ажарына чыгат да. Анан Элера ырдын ажарын ачты, ыр Элеранын ажарын ачты, ошентип ийгиликке жетип атат. Ырдын автору катары мен да өзүмчө мындай сыймыктарым менен болуп эле чала обончу болуп турам да. Автордон бир укпайлыбы Каражанымды? Автор окшош турам. Не кылайын эме? Автордун баласы да биринчи ал. Элерадай ырдай албасам да автор катары ырдап берейин. Автор катары ырдап бериңиз, эми Элерадай ырдай албайсыз. Ошондой кылайын анда. Asıl adamım acarım balkın sen degen sezim ey özüne tarttım baratam canım tosum al beni bardırım taşlar ey özüne kaydı asılım benim gönüllarda sağınıp kaldım kıyalga ciddi ey baylanıp aldım karagat gözüm karanın neyse vardırın koyu sensin Karacan, sevgide de balık, yolda baratan
ой баракелде. Ушундай чыгарма. Сон ушул кээде ойлойбуз, Азамат байке өзү тынч, абдан спокойный жүргөн адам, бирок ырлар абдан шаңдуу, бир жан дүйнөсүндө өзү ошондой адам окшойт деп коебуз. Иә. Жан дүйнөм шаңдуу эле. Сырттан аябай мындай олуттуураак көрүнөт окшойм да. Негизинен жакшы эле адам бир караганда. Анан оон чыгарууда бул биринчи кайрыктарды таап алып, анан сөзүн издейсизби же сөзүн таап алып анан кайрыктарды жаратасыз? Экөө тең болот. Бир кээде мен көбүнчө ош бишкек жалгыз жүрөм да. Мындай адам алуудан бир жерге барып ош кеттик деп айта албайм же бирөөгө мындай неме кыла албайм. Анан ошондон тартынып эле жалгыз жүрүп калам. Жалгыз жүргөндө көбүрөөк кайрык келет. Ошол учурларда керектүү кайрыктарды жаздырып алам. Эми азыр техника жетишкен убак. Анан келем үйдөн иштейм кайра, нарак берак болом. Жакшы көңүлгө толгон, купулага толгон оом болуп калса, акындарга жөнөтөм кээде. Бирок азыр акындар деле бекер жазбайт. Алар деле кымбаттап кетти. Ошондон улам мен чыгармачылыгым токтогону ошол. Каражаттан кээ бирөөсү ойлошу мүмкүн, Азамат күн эле тойго чыгат кандай деп калышы мүмкүн да, бирок мурда 2000-3000ге жазган акындар азыр $100 кем эмес. Алды 200, алды 400 ушундай. Өзүм кайра оон чыгарайын болуп текст жаздырайын десем, оон чыгарам. Текст жаздырганда ошого келип токтойт. Азыр кесиптештер, өзүмдүн тармагымда жүргөн эжелер, карындаштар ыр сурап калат. Ошого келгенде токтойт да. Себеп мен айтам, эгер сөзү болсо, текст болсо жазып берейин. Оон бар угусу, оонду жөн угуссаң жага бербейт да. Ал ошо оонго жараша жаңа текстти идея айта алсаң, мындай болсо, мына жери мындай сөз болсо десең, ошол сөз менен келет да. Ошондон улам түзүк элеоондорду азыр мындай камдап даярдап атам. Жакшы акындар менен иштеш керек. Ырларыңызда бир эле сүйүүнү издейсизби же ар биринде ар башка сүйүүбү? Мен ырда бир сүйүүнү эстебейм. Ырдын эгер сөзүнө маани берем биринчи. Ырды тандаганда деле кайсыл жерге барып ырдасам, ушул ыр жанагы отурган адамдардынга таасир этет деп мен ошондон тандайм. Мынардын оон аябай сонун экен деп анан жаңа текстти издейм да. Мен көбүнчө жанагы конок тосуп калат, уяттуу конок тосуп калат, куда тосуп калат, үй той кылып калат, шерне кылып калат, улан кылып калат. Анан бирөө аябай уяттуу конокторуна барып беркиндей тема ырдай албай каласың. Анан негизги эле жанагы максат меники эптеп эле ырдап коюш эмес да. Ошо угарман адамды же сүйүүсүн эстетишим керек, же бир ойго салышым керек, же ошо оюнан чыгарып бир бар жогун унутуп, сонун бир эс алдырышым керек. Ошол эле максат. Же ыйлатышым керек. Эптеп үнүм бар деп эле үнгө салып кыйкыргандан алысмын негизи. Анан ар бирде ар кандай сүйүүнү ойлойсуң да. Сүйүүбүз көп экен деп болбойбу? Жок, ошол жазылган тексттеги кандай кызга, кандай эмнеде сөзсүз эле жанагы сүйүү бар жок нерседе, кандай десем, энеге болгон сүйүү, мекенге болгон сүйүү, кызга болгон сүйүү, үй бүлөнгө болгон сүйүү дегендей да. Ошо салыштырмалуу карап ырдайм. Анан ар бир өнөргө аралашкан адамдын бул кыялы чындыгында улуттук филармониянын чоң сахнасын жаркыратып концерт берүү да. Сиз Кудай буйруса мынакей чоң сахнага чыксам деп кыялданып келип, ошол сахнада 2 жолу концерт бердиңиз. Андан кийин адамда дагы бир чоң кыялдар жаралат бекен? Жаралат. Себеби экинчи концертимди берип атканда гана жаралды, берип атканда эле жаралды. Себеп неге? Мага шык бергени, мен өзүм чыгармаларымды жаңа Кымбаркан ансамблине салдырбадымбы? Чыгармаларым угалып, ушундайларга ылайыктуу көбүрөөк мен оон жазышым керек деген ойлор келди. Анан мен 2 репертуарым алды.
Рысбек Жумакунов агай ыраазычылык айтан жалпы Камбаркан солисттерине, жамаатына. Ырларды ошондой оркестровка кылгандагы өтө чоң жакшы нерсе экен деп ойлонуп калдым да өзүмчү. Ошого ылайыктуу бир жакшы, бир жүрөктүн түбүнөн орун ала турган, кыргыздын бир өзүнчө бир кыргызжыттанган бир кайрыктар менен жазсам жакшы экен деген 3-чү концертке бере турган шык ошондой пайда болду да. Азыр алдыда концерт бере турган немемде жокмун, бирок ойлонуп койгом да, башкымдай. Фундаменттен алдым, максаттардын бирин коюп койгом да. Азыр иштеш керек ага. Талпкан эмгек керек. Анан өзүңүз дагы ошол улуттук филармониянын солистисиз. Кантип кирип калдыңыз? Кандай болду филармонияга кирүүңүз? Бул да бир уздагыраак мисал катары айтып берем. Ибраим, жана жогоруда айтып калдым, Ибраим Жунусов агайдын 60 жылдык юбилейи болду. Чакан эле Соңкөл ресторанында болду. Мен Ошто болчумун. Белгилүү бир акелерим аркылуу бир пасте келип калдым да Оштон самолет менен. Себеп эмне кызмат десем, ошол азаматты алдырып бер болду дептир да. Мен шаарда эмес элем, Ошто элем. Бир күн кийин чыга турган элем. Чалып калды. Кайдасың деди аны. Ошто элем ака, ушундай айылга келдим эле апамдарга. Качан чыгасың деди. Эртең менен чыгам буюрса. Десем, эртең менен кой, азыр неме кыл. Аэропортко жөнөт. Паспортуңду жөнөтүп койчу мага деди. Ака, анда жумадан кийин жөнөт, жума маалы эле да. Жумадан кийин неме кылайын десем, иши кылып кечке келип калсам болду. Паспортту жөнөттүм, жума окудум, анан Ошко бардым. Барсам, уже бирөө күтүп алды, уже самолетке салып койду. Өзүм түшүнбөй эле калдым. Чоңдорский келедим да. Бип менен. Бип менен. Машина атайын бир машина спец машина алып барып салды. Келдим, бир паста келип калдым. Соңку келсем, көрсө агайдын эмес экен, юбилей экен. Бир стол эркектер, бир стол аялдары, бир стол юбилейси менен ошолор менен отуруп юбилейси менен. Келдиңби азамат деди. Ага чейин бирөө сыйлап аткан жерде агайдын келип жана чынараны ырдап берген элем да. Ошондон тиги кишиге жаап калдым анан. Сен менин кайным боло турбайсыңбы деп ойлоп баштаптын аркы берки болуп калды. Анан ал жерде Кыргызбай Апаевич Осмонов алып баруучу экен. Эми өзүнүн жоролору тең туштары. Анан Кыргызбай, мына азамат деген баланы ырдасаң, бул укмуш сонун ырдайт экен, мага жакты. Бир азыр байкайсың деди. Адатымча эле Түгөлбай агайдын түнкөрүнөн баштадым. Түнкөрдү баштасам да Кыргызбайга мынтип бир карап койдум. Башкача карайт го киши да. Карады. Эмне карап атат деп койдум. Азамат, эжең бир ырдап бер деди. Чынараны ырдадым. Отурдум, анан антракт болуп сыртка чыгып калсак. Жигит, сен кайдан болосуң деди. Оштон болом десем. Бишкекте турасың деди. Оштун каягынан өзгөндөн. Десем, каерде иштейсиң? Каякта бүттүң деди. Мен эч жакта бүтпөдүм эле. Эч жерде иштебейм, той топор ушундай жакшылыктарда эле. Филармония жумушка албаймбы, ишке кирбейсиңби, мен алайын 05 ставка менен. Жумасына 3 күн келип концерт болсо качып турасың. Өзүңүн стажыңда кетип калат деген сунушту айттым. Мага биринчи мындай таашмактуу неме болду да. Деди эле, агай, мен бирок окуум бүтө элекмин да, мен эми 2-курсмун. 2-курс болсом эле ушундай. Десем, эмне болуптур, жанагы окууда деген справкаңды алып келсең, неме кылабыз? Жумушка алам, акырын иштей бересиң. Мен болгондо да аккордеон блог ачайын деп аттым эле айтат да, штат өзүнчө. Деди эле, макул агай деп. Ошол жылдын аягы келип калды, декабрда чакырды. Бардым. Барсам, отдел кадр чакырды. Айнура деген эже эле. Мына жигит кандай жигит экен деди. Деди эле, жакшы жигит экен шеф деди. Жумушка алайлы деп атабыз, аккордеондон укмуш сонун ырдайт экен. Мага жакты. Баруу немегер местаңар деди. Бар агай деди. 12 январда алып кел деди немени. 10 январда документтерин алып кел деди. 12 январ Рыспак агайдын немеси. Туулган күнү. Келдим. Эскерүү. Туулган күнүнө карата концерт экен. Келдим, документтеримди алып келип бердим. Мен документ кете эле жок экенин ишенесиңби? Мунаранын жардамы,
Мунар экөөбүз кирсек тиги Адель кадрлар кийинки келиште адвокатыңыз жок эле келиңиз деди. Анан ойлонуп эмне дегенди эле түшүнгөн жокмун. Мен бирдеке жөнөттү эле, чыгып барып келчан. Мунар уже мен жөнүндө мактап муш даярдап коюп турду тигилер. Сиздерди уят кылбайт, жоопкерчиликтүү тигинде товар тастыкталган дегендей кылыптыр да кыскасы. Анан ошентти документти Коржикке берди. Мына Азамат мырза, филармониянын улуттук филармониянын солисти катары сизди куттуктайбыз. Ушул жерден эл артисти болуңуз, ушул жерден биздин жүзүбүздү жер каратпай сизден чоң нерсени үмүт кылабыз деди. Рахмат эже. Деди, болду, менден бир чай сиздерге деп сүйүнүп өзүмчө күлдүм. Эми адатымча эле менин бош убактымда эле бирөөгө чай берген адаттарым бар, анча мынчалары билет. Жок, сизден бир торт болсо болду, Глюковский деди. Күлдүм аны өзүм, болду деп алган. Эми экөөнө бир торт көтөрүп барасың, мен экөөнө эки торт көтөрүп бардым. Барсам эле сүйүнүп эжелер. Бизге мына бирөө жетет, биз мына жөн эле тамашалап айтканбыз деп сүйүнүп эжелердин көңүлүн алып. Эми жашоодо ошол да бирөөнүн көңүлүн алмай. Ошентип анан агайдын концертине качып калдым, неме, эскерүү концертине. Рыспай Абдыкадыровдун. Ошентим. Январда кирдим, февраль, марттын башында биринчи концертин бердим. Агайга айттым да, агай, жамаат канча, мен филармониядагылар менен кантип таанышам. Дедилер, концерт берем деп атасың как раз, ошо концертиңди берсең жарымы тааныйт, да бирдегеде жарымы тааныйт. Сен кыжылат болбо, сени өздөрү тааныйт дедилер. Өзүмчө мынтип, таң калыштуу болуп, күлүп, рахмат агай деп коюп. Чыктым, 2 мартта биринчи концертимди бердим, 2022 жылы. Берген жылы эле жанагы баары Кудайдан да. Маданият мыкты кызматкерин алып калдым. Себеби ал кишилерге да ага чейин бир кызмат кылып калдым эле. Анан концерт берген күнү эле маданият мыкты кызматкерин алган аябай мындай чоң жоопкерчилик мойнума жүктөлүп калды да. Ойлонуп, ошентип концертимди берип бүттүм, өзүмчө сүйүнүп атам, наркы берик болуп толкунданып. Ошол жылы аябай сонун иштедим. Ар бир концертине, филармониянын концертине катыштым. Себеп Насирдин, Асылбек Насирдин деген агай дагы жумушка барган маалы, жаңыча форматка өткөрүп аткан маалы, филармониянын концертинде элди уже тарта баштаган кез болуп калды да. Чыгам, Исратын агайдын Нестандар жанын ырдайм. Нестандар жандан экинчи сөз суралат да, бар жок эле жердечи. Агай өзү алып баруучу. Азамат, эми мына энелердин күнү болуп атат деп анан картайып чап экенин ырдатат. Ошентип анан Караколго барып калдык гастроль менен. Караколго барып ырдаганда мен эч ким тааныбайт болчу да. Концертин бергенде эми анча-мынчасы эле тааныдым. Анан ал жака Камбалды, Карамолду барды, эми 170 адам бардык да. 3 автобус, 4 автобус мен өзүм машина менен агайды алып алып барганбыз. Анан ошол жерде бар жөө бирден ырдайт, мага 2 ырды ырдатты да агай. Аккордеон менен комуз блокто атайын коюпчу. Себеп неме го, Карамолду аябай көп го, көшөгөн, алар отургуча биз көшөгөнүн алдында ырдайбыз. Анан алар тургуча, Камбаркан отургуча, ошондо биз ортодо элди алаксыткан агайбыз да, куралыбыз. Ошондо анан ал жактарда уже бар жок жамаат менен мындай көз тааныш, жүз тааныш, ушинтип учурашып, наркы берип, мына Азамат көрдүң, кантип таанышам деп атыңдар, мына баары менен таанышсын деп азыр жалган айтпасам филармониянын бар жоо менен көңүлүм, сыйым, мамилем түп-түз болуп, ушинтип иштеп келет. Учур-учар болуп таанышып калдыңыз. Кайнап калдым ошолар. Сон баягы ырыңыз бар эмеспи? Оорукчан болуп калбасам экен деген. Ошол ырыңыз менен эфирибизди жыйынтыктайлы. Айыкпастар да. Кайсыларында таң каласың. Нарынга гастролго барып калдык. Нарында жазылган обон. Нарында текст окуп калдым. Жазгүл, Айзирек, Мелихан деген карындаштарым бар биздин иштейт. Мелихан азыр иштен чыгып калган. Мына текст кандай экен деп аларга окуттум. Сонунга кимдер экен анын болду. Ушуларга эртең бир ыруугасыңар деп анан ошондон улам жазылып калгандарчы. Айыкпастар бул эми ырга болгондар да, бизге эмес. Алды келиңиз.
Сыймык Райымбердиев деген инимдики. Сендим оймага жалгаса нечем, саналар менен кармаша кетем, сезимдер кыйнап сездирмей ыйлап, сыркалуу болуп калбасам экен, сезимдер кыйнап сездирмей ыйлап, сыркалуу болуп калбасам экен, калбасам экен. Уктарда жатып ойлоном эчем, уктасам чочуп ойгоно кетпей, оюмдан кетпей, орук жан кылып койбосоң экен, оңтолуп жетпей, оюмдан кетпей, орук жан кылып койбосоң экен, койбосоң экен. Басылсам эгер жүк толуп желке, бакырып алам бук болуу эркен, карайлап шорду калбасаң болду, айыкпас тарткан туш болуу эркен, карайлап шорду калбасаң болду, айыкпас тарткан туш болуу эркен, туш болуу эркен, карайлап шорду калбасаң болду, айыкпас тарткан туш болуу эркен. Баракелди. Бул урдуккан угармандар, күйөрмандар бир оңор эмес үй өткөнгө башынан дейт го дейм. Дейт, а? Дейт, сиз алдын ала айтып коюп атпайсызбы, оңго болгон оору депчи. Жолболду Алибаев агайыбыз Түмөнбай Колдошов агайыбызга айткан экен. Сен Түгөлбайга окшоп кыйтыруу боюнчу болупсуң депчи. Анын сыңары. Сиз дагы ошондой экенсиз. Сонун абдан жакшы маек болду. Менин оюмда абдан жакшы бир кеңири сиз жөнүндө, сиздин чыгармаларыңыз жөнүндө баарлаштык деп ойлойм. Убакыт деген убакыт соңуна келди. Рахмат. Атайын чыдап чакырганыңа рахмат сага. 1 жылдан берки бериле турган күн эле, жолчу күн эле бүгүн насип кылган экен. Кудайым ушул күнгө буйруган экен. Ушул күнгө буйруган экен. Рахмат жамаатка. Ийгилик, ден соолук каалайм. Заманыбыз, өлкөбүз тынч болсун. Бар болуңуз.